Салам достор, мен Элмир Эсеналиев. Бүгін болса ушул акыркы видео ыйык китепти изилдөө боюнча. Биз болсо баштан аяна чейин ыйык китепти ким жазган, кантип жазылып келген, ыйык китеп эмне экен жана ыйык китеп Кудай жөнүндө эмне айтарын изилдедик. Эгер ошонун баарын көрбөсөңүздөр, башына барып, биринчи видеодон көрсөңүздөр болот. А бүгүн болсо ыйык китепте ишемби күн жөнүндө эмне деп айтылат экен, ошону көрөлүздөр. Адам ата менен обо эне жаратканы менен бирге бейиште жүрүшкөн. Алардын алдында сөз менен айтып жеткире алгыс сулууктун сүрөтү пайда болду. Күн горизонттун астына акырындык менен батып бараткан. Асманда жылдыздар жанып турду. Кеч келип, 6-чы күн келе жатты. Кудай өзү эмнени жаратса, ошонун баардыгы абдан жакшы экенин көрдү. Кудай жаратууну ушундайча аяктаган. Асман менен жерди Кудай 6 күндө жаратты. 7-чи күнү ал ишемби күнүн белгилеп, ошол күнү эс алды. Анын ишинин аягына чыгышы үчүн ишембини орноткон. Кудайга сыйыныбыздын борбордук орунду ишемби элейт. Жаратылыштын кереметтүү эстелиги болгондуктан Кудай эмне үчүн сыйынууга татыктуу экендигин айкын көрсөтүп турат. Ал жаратуучу, биз болсо анын жаратуусубуз. Кудай ишембини адамдар ушул чындыкты ар дайым эстеп турушу үчүн орноткон. Ишемби күнү өзсүз дүйнөдөн бизге келди. Ал адамдарга жердеги асмандагы жашоонун чындыгы менен таанышууга жардам берген. Кудайдын өзгөчө белеги биз үчүн. Ишемби 3 өзгөчө Кудайдын иш аракеттери аркылуу белгиленет. Биринчиси, Кудай ишемби күнү эс алды. Кудай 7-чи күнү тынч алып, эс алгандай чыгыш 31-чи бөлүм 16-чы аятта. Бирок ал эс алууга муктаж болгондуктан эмес. Тынч алып деген этиш еврей тилинде шабат, түзмө-түз токтотуу деген сөздү билдирет. Бир азга чейин өз ишибизди токтотуу. Кудай чарчагандыктан эс алган жок. Ал жөн гана ишин токтотуп койду. Кудай адамдарга эс алышсын деп ушундай кылган. Ал аларга үлгү катары калтырды. Экинчиси, Кудай ишемби күнгө батасын берди. Кудай ишембини гана жаратпастан ага батасын берген. Кудай 7-чи күнгө бата бергендиги бул күн мындан ары Кудайдын өзгөчө ырайымына ээ болгон күн жана Кудайдын баардык жаратылуулары үчүн баталардын булагы болоорун билдирген. Үчүнчүсү, Кудай ишембини ыйыктады дейт. Бир нерсени ыйык тутуу, аны ыйык кылуу жана аны бөлүп ыйык максат үчүн белгилөө. Адамдар, жерлер, мисалы ыйык жай, ибадаткана жана убакыт, мисалы майрамдар ыйыкталса болот. Кудай 7-чи күндү ыйыктаганы бул күндүн ыйык экендигин жана Кудай тарабынан бийик максат менен бөлүнгөндүгүн билдирет. Жараткан менен жаратуунун ортосундагы байланышты байыттоо. Кудай ишемби күнгө батасын берип, ыйыктады. Анткени ал ошол күнү баардык иштерден эс алган. Ал өзү үчүн эмес, адамдар үчүн батасын берип, ыйыктады. Ишемби Кудайдын батасы жана ыйыкталышы анын катышуусу аркылуу жүзөгө ашырылат. Биз ишемби күн бул 7-чи ыйык күн экенин ыйык китепте окусак болот. Чыгыш 20-чы бөлүм 8-ден 11-чи аятка чейин окусак. Ишемби күндү ыйык тутууну эсиңден чыгарба. 6 күн иштеп, ар кандай ишиңди кыл. Ал эми 7-чи күн Кудай Теңириңдин ишемби күнү. Ал күнү өзүң да, уулуң да, кызың да, куулуң да, күңүң да, малың да, үйүңдө жүргөн келгин да эч кандай жумуш кылбасын. Анткени 6 күндө Теңир асманды, жерди, деңизди жана аларда жашагандын баардыгын жаратып бүткөн. Ал эми 7-чи күнү эс алган. Ошондуктан Теңир ишемби күнгө батасын берип, аны ыйыктап койгон. Кудай адамга 6 күн берди. 6 күн иштеп, ар кандай ишиңди кыл. Ал эми 7-чи күн эч кандай жумушун кылбасын. Кудай
айбанаттарды адам жалгыз калбашы үчүн жараткан. Бирок Кудай бизге ишенбини сунуштоо менен баарлашуунун эң жогорку формасын өзү менен байланышууну берет. Адамдар жаратылыш дүйнөсүндө жашоо үчүн, бири-бири менен баарлашуудан ырахат алыш үчүн гана эмес, алар Кудай үчүн жаратылган. Ишемби күнү биз арабызда Кудайдын бар экендигинин өзгөчө жол менен көрө алабыз. Эгер ал күн болбогондо, баардыгы чарчап, чалыкканга чейин иштешмек. Ар бир күн башка күнгө окшоп, адам дүйнө мүлккө умтулуу менен алек болмок. Ишемби күндүн келиши үмүт, кубаныч алып келет. Жашоону маңызга толтурат жана дем, күч кубат берет. Кудайга сыйынууга, тиленүүгө, ырдоого, сөздү изилдөөгө, ал жөнүндө ой жүгүртүүгө, ошондой эле башкаларга жакшы кабарды таратууга убакыт берет. Ишемби күн бизге Кудайдын бар экендигине сезүүгө мүмкүнчүлүк берет. Мына достор, биз саяна жеттик. Ишемби күн менен ушул видеолорду бүтүрөбүз. Эгер бул видео силерге жакса, бөлүшүп кетиңиздер. Жана үмүттөнөм, ушул видеолор силерге көп нерсени ачып берди. Жана ушундай адамдар бар, көп нерсени билбеген. Ошолор менен бул видео менен бөлүшсөңүздөр болот. Эмки көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.